Алейкум, мекендештер. Бүгін 9 сентябрь, түнгі саат 12-ден 22 минут өтті. Темірде ысығында бас деген сөзге таянып, біз бұл берүүнү ырастоого камдандык. Бұл берүүдө өзүңүздөр түшүнгөндөй, мен жеке өзүмдүн Instagramдагы баракчама 2 күн мурун, мындайча айтканда 7 сентябрь күнү ГАИ кызматкерлери Кумдай ГЭЦ үлгүсүндөгү унааны кубалап бара жаткан видеону киргизген болчумун. Ошол видео тууралуу бир аз сиздерге түшүндүрмө берип кетүүнү туура көрдүм. Видео жарыялангандан кийин массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, тактап айтканда Акипресс, Кактус медиага окшогон үлкөн массалык маалымат каражаттардын өкүлдөрү тийиштүү органдарга кайрылып, тактап айтканда жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгына барып сурамжылоо жүргүзгөн болчу. Ошол сурамжылоо жүргүзүлгөндөн кийин официалдуу түрдө Оштогу жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын бул тууралуу билдирүүсүн сиздерге окуп берейин. Турмуш басылмасы Акипресс. Жол тескөөчүлөр кубалаган унаа Оштогу ЖКБ видео тууралуу билдирүү жасады. Бүгүн 7 сентябрда Оштогу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери түн ичинде белгисиз унааны токтото албай кууп жүргөн учурда тартылган видео тарады. Видеодон Кумдай ГЭЦ үлгүсүндөгү унаа жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлерине жеткирбей жүргөнүн көрүүгө болот. Видеону активист Азамат Орункеев соц тармактагы баракчасына жарыялаган. Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн үгүт жана өндөө боюнча тескөөчүсү Алтынбек Теңизбаев бул видео мындан бир нече жыл мурун тартылышы мүмкүн экенин айтты. Оштун аймагында бардык райондордон тактап чыктык. Окуя облуста болгон эмес деп айтышууда. Бул видео мындан бир нече жыл мурун күн суук учурда тартылган экен. Кызматкерлердин үстүндөгү формасындагы жазуулар азыр өзгөргөн деди ал деп Алтынбек Теңизбаевдин сөзү айтылып жатат. Дагы тактап кетейин, бүгүн 9 сентябрь, түнкү саат 12-ден 25 мен үстүмдө спортивка, азыр деле күн суук. Биз бул видео тууралуу ошол эле күнү официалдуу түрдө комментарий берип түшүндүрмө бермекпиз, бирок тилекке каршы бизге бул видеону жөнөткөн адам же инсан же маалымат булагы бүгүн гана азыр мындан бир саат мурун байланышка чыгып, окуянын кандай болгонун, качан болгонун, кайсы жерде болгонун, окуя эмне болуп аяктаганын бизге азыр гана айтып берди, бир саат мурун. Ошондуктан азыр сиздерге ушул материалды ырастап жатабыз. Алдыда өзүңүздөр көрө аласыздар деп айта албайм, себеп дегенде биз ал адам менен телефон аркылуу сүйлөштүк. Ошондуктан алдыда эмне болгонун жана кандай болгонун, окуя кантип аяктаганын сиздер уга аласыздар. Болгону мен мындай бир комментарий берип кете алам бул видео тууралуу. Алтынбек Теңизбаев айткандай, бул видео 2-3 жыл мурун тартылган болсо керек деп айткан экен, бирок жакшылап карасаңыздар, ошол эле жол тескөөчүсү маска таккан болчу. Видеодо маска тагылганы көрүнүп турат, бирок мындай толук эмес, монтип тагылып турганы көрүнүп турат. Бул эмнени билдирет? Бул деген кече жакында эле жума күнү кечиндеси болуп өткөн дегенди билдирет. Алло. Ассаламу алейкум. Салам алейкум. Мен атым Азамат болот. Кайсы Азамат? Азамат Ормакеев. Аке, салам алейкум. Алейкум ассалам. ГЭЦтин айдоочусу сенсиңби же жанындагы шериги белең? ГЭЦтин айдоочусу досум болот.
Ошол качан болду эле, кайсыл жерде болду эле айтып бере аласың? Городокто болду, aka. Кайсы күнү? 2-3 күн болуп калды окшойт. 2-3 күн? Ооба. Эмнеге качтыңар эле? Эмнеге тосту эле өзү? Өзү беспричина тоскон, ана правасы жок болгон алдыда. Праваны унутуп калган экен да. Анан кийин баягы нештатныйлары төлөп менен атып артынан. Тунисиде кубалап жетип 6,5 миң акча алды баягы гайлар. Колун наушник тагып, жерге жаткырып койгон беттерин шилип. Водительдинби? Ооба. Машинасынын баллонун тешилип, ошол жерде баягы 470 кубалап жетип берген да. Дөңгөлөгүн аттыбы же? Жок, өзүн атка асмагандай. Асманга. Келе аткан корктуп машинадан чыггандан кийин. 6,5 миң алдыбы же кандай? Айып корого киргиздиби же киргизбестен? Жок. 6,5 миң алып кое берди. Жанагы кууган машинанын номерин эсиңде барбы жокпу? Спецмашина. Жок, эсибизде ака. Ким деген гай кууду? Гайны тааныбайбыз. Башкы ака. Бирок көрсөң тааныйсың ал гайын, э? Мына досум тааныйт. Балам номери. Өзүм номер. Түшүнүктүү. Алло, салам. Алейкум ассалам, кандай? Жакшы. Менин атым Азамат. Сен атың айтпай эле кой, хорошо? Сен жана Гетстин айдоочусуң да, э? Гайдан качкан Гетстин айдоочусу. Ошол качан болду эле, кайсыл жерде болгон айтып бере аласыңбы? Жума күнү кечинде болду шекилде. Жума күнү, өткөн жума экен да ошону да? Так, токтоп тур. Жума күнү болсо, азыр календарды. Сенде неме ойлоп кайчабыз? Кандай? Немеге соруясың гайы? Жөн эле керек болуп атты эле да. Жума күнү болгон болсо, эмне үчүн качтың эле? Мен просто правам жок. Жаныңда айдоочулук күбөлүгүң жок болуп калды беле? Түшүрүп коюп калдым. Өзү токтотконго чейин эмне жол эрежесин буздуң беле же кандай болуп калды эле? Же жөн эле тоскон үчүн айдоочулук күбөлүгүң жок экенин эстеп качып кетип калдыңбы же кандай болду эле? Айтып берсең? Мен правам жок эле келе кошмо. Нарушение кылмадым. Нарушение кылган эмессиң, э? Кайсыл видеону көрсөң керек өзүң деле, мен чыгардым эле Инстаграмга. Ошону көрдүмбү. Ошол жер кайсы жер болуп калат? Шаардын кайсы жери? Белгороддо Горгаз тамагы. Горгаз жактабы? Мына Исламбектин астында эле болуп турдам да, Исламбек тараптарда. Ошо. Фрунзенский жакта экен эле да анда. Сулайман атай кафесин билесизби? Ооба. Мурталып өткөндөн кийин 10 жакта турган экен ошо гайлар. Ошол жерде эле болуп тур да, шаарда эле болуп тур да, мындайча айтканда. Ошо жерде тосуп. Акыр анан кармаштуу сени, кармап эмне кылды, кандай болду? Ошону айтып берчи. Кармап, штраф салды, штрафын төлөдү. Канча штраф салды? 6,5 миң. 6,5 миң. Протокол түзбөдү? Протокол түзгөн жок болуш керек, түзбөдү. Протокол түзгөн жок, э? Азыр ошондо мен олдун акчам жок да берем. Жаныңдабы? Ошону бит акам келип, акам сүйлөштү, ошондон акча берди, чыгып кетти. Канча акча берди? 6,5 миң. Протокол түзгөн окшойт, ошол штрафын төлөп өтүлдү. Жок, протокол түзгөн болсо, протокол сага түзүш керек эле да. Сенин унааңды айып корого киргизиш керек эле. Биринчиден ошол унааны тийиштүү документи жок деп, биринчиден айып корого киргизиш керек эле сени. Экинчиден документтери кандайгы бар да, биттине водительский правам жок. Ошол айдоочулук күбөлүгүң жок болгон үчүн, айдоочулук күбөлүгүң жок айдаган үчүн сени кармагандан кийин
мыйзамга ылайыктуу айып коргоо. Menga причина yok da, men как болгон чыгып кеттим. Nimaga men али гайды сыясылан калды. Жок, издеген жоксуз. Болгону ошо мен ал видеону жарыялагандан кийин областтык ГАИге барышты журналисттерчи, андан кийин шаардык ГАИге барышты. Журналисттердин бардыгына, мына мисалы үчүн Акпресстегилерге, Кактус медиадагыларга жана башка сурамжылоо жүргүзгөн журналисттердин бардыгына мындай факт такталган эмес деп азыр туруп тур. Мындай факт такталган эмес, бул 2-3 жыл мурунку эски видео болсо керек деп жооп берип коюштур да. Ошондуктан мага бул видеону жөнөткөн баланы таап, аны менен байланышып, анан сага чыгып атпайм сенин номериңди таапчы. Ошол сен эми ал сыр боюнча кала берсин, сен ким экениңди, сен номериң кандай экениңди, сен атың ким экениңди мен эч кимге ачыкка чыгарбайм. Болгону ошо сенден сурап алайынчы деп эле чалып сураганым, кандай болгон, эмне болгон депчи. Буга чейин да сен жаныңдагы отурган, жаныңда да шериң бар экен эле го. Ал шериң менен да сүйлөштүм. Ал шериң айтты, биз 6,5 миң сом берип чыгып кеттик, бизди тосуп дейт. Унанын дөңгөлөгү тешилип калды дейт. Сен унанын дөңгөлөгү тешилип калыптыр го. Жана 470 келип тосту дейт. Анан беркилер келип сен колуңа жанагындай орусча айтканда наручник тагыптыр турабы? Жерге жаткызып бетин шылып койду деди. Ошол чынбы? Чын. Вот ошол кандай болгон деп эле сенен сурап атам. Сен коркпостон, эч бир шек санабастан болгондой кылып айтып бере берсең болот. Yayın mahallanın içinde kuyulaşla pravası var mı yok mu? Эгерде сен ГАИни көрдүң дейли, жолдон кетип атканда ГАИни сен көрдүң, ГАИ сени токтотту. Токтоткон учурда сен ага баш ийип токтошуң керек да. Токтошуң керек. Бирок деген жери бар. Эгерде сен эч кандай жол эрежесин бузбасаң, эч кандай бир ориентировкада унаң болбосо, жөн эле токтоткону дагы өзү туура эмес да, мыйзамга ылайык эмес. Мындай болду, мен каткалоозу секин кырыкта, секин келип бир туркап чыкты ошо. Туркап чыгып токтотуп мен правамды жоготуп койдум да. Мен токтомадым. Токтосом сразу машинаны куйлап келдим, мен жазды болуп, мандалар типа кокуп кеттим мен ГАИни. Мандраж болуп кеттиң тоссо. Мандраж болуп кеттиң тоссо. Типа ошондой болуп кочту экен. Артамдан келди, сиз болуп кармалды. Бирок мына карап тур. Тиги бир акем келип акча берди деп атпайсыңбы? Ошол акем келгенде сен айдоочулук күбөлүңдү алып келген эмес беле? Жок, айдоочулук күбөлүгүм жок. Жоготуп алгансың болгон, Унутуп калбастан эле жоготуп алган экенсиң да, туурабы? Демек анда мен сага мындай эле айтып коеюн, сен айдоочулук күбөлүң жок болсо азырынча, демек сага айып протоколда түзгөн эмес, сени мыйзамга ылайыктуу айып короого да киргизген эмес. Болгон ошо сен кууп акчаңды алыптыр да, мындайча айтканда, туурабы? Туура. Түшүнүктүү. Мейли анда эрежени бузбай жүр, айдоочулук күбөлүгүн калыбына келтирип, айдоочулук күбөлүк менен ал. Мейли, рахмат. Макул.